Келечекте өндүрүш тармагында адис болууну кыялданган Нургазы Эдилбек уулу Бишкектеги номер 5 улуттук компьютерди гимназиянын 11 классында окуйт. Алдыдагы жалпы республикалык тестирлөөгө жыл башынан бери тынымсыз даярданып жаткандыгын айтат. Биздин мектепте кыргыз тили, адабияты жана математика сабагынан ийримдер өткөрүлөт. Биздин мугалимдер ошол бизге жардам беришет да. Ошо кантип тапшырыш керек, кандай туура жол тандаш керек, ошолор жөнүндө бизге багыт берип турат. Анан кийин ошо Кыргызстан өнүгүшүнө ошо химия багытында, химия инженерия багытында ошо салымды кошкум келет. Ал эми Разак Жанжигитов чет тилдерин мыкты өздөштүрүүнү каалайт. Алдыга койгон максатыма жетүү үчүн талбай билим ала беремин дейт. Мен өзүм болсо ушул жалпы республикалык тестке даярданып, анан өзүм келечекте максатым боюнча чет мамлекетте окуйм деген чоң үмүттөрүм бар. Анан ошого көп басым жазып атам азыркы учурда. Окуучулары сынактан жогору упай алып, каалаган окуу жайларына өтүп, сүйгөн кесибинин ээси болсо мугалимдер үчүн чоң кубаныч жана сыймык дешет алар. 168 окуучу бүтүрөт. Биздин гимназиянын окуучу бүтүрүүчүлөрүнө окуу жылынын башынан бери ушу жалпы республикалык тестирлөөгө даярдануу боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп келет. Биздин гимназиянын бүтүрүүчүлөрү ошо ЖРТга даярдануу боюнча өзүбүздүн гимназияда ошо ЖРТга даярдануу боюнча кружоктор иштейт, ошолорго катышышат. Андан сырткары биздин гимназиядан сырткаркы курстарга барып даярданып атышат. Калаадагы мектеп мугалимдеринин билдирүүсүндө май айынын 17-синен 22-сине чейин өтө турган тесттик сынакка окуучулар 18 февралдан тартып каттала баштады. Сынак мурдагыдай эле 2 тилде сунушталат. Тестке кирүү үчүн абитуриенттерге төмөнкү документтер зарыл. Зарыл документтер: паспорт жок болсо туулгандыгы тууралуу күбөлүк жана мектебинен далил кат, сүрөт 2 даана. Жалпы республикалык тестирлөөгө катталуу үчүн төлөнгөн акчанын дүмүрчөгү, орто билими тууралуу аттестат мурда бүткөн бүтүрүүчүлөргө. Жалпы республикалык тестирлөөдөн татыктуу упайларга ээ болуп, анан кийин өзү каалаган бир жогорку окуу жайга өтүш үчүн биз шарттарды түзүшүбүз керек. Мисалы 2015 жылы биздин бүтүрүүчүлөрдүн 47% жогорку окуу жайларына өтүш үчүн баягы керектүү упайларды ала алса, ал эми 2017-2018 окуу жылында 57%га чейин биздин бүтүрүүчүлөрүбүз ушундай укукка ээ болду. Бул көрдүңүздөрбү, 47%дан 57%га чейин бул абдан жакшы бир өсүш. Тест учурунда окуучулардын тартиби жана сынактагы жалпы эрежелер мурдагыдай эле сакталат. Тест тапшыруу учурунда уюлдук телефон, эсептегич, планшет сыяктуу электрондук жабдыктарды пайдаланууга тыюу салынат. Калем саптан башка табылган бардык нерселер абитуриенттердин сынактан четтеп калуусуна алып келерин адистер алдын ала эскертет. Жалпы республикалык тестирлөөнүн Кыргызстанда өтүп жатканына быйыл 17 жылдын жүзү болду. Анын жыйынтыгысыз бир дагы окуучу Кыргызстандын жогорку окуу жайларына өтө албасы баарыбызга маалым. А негизи бул ыкманын зарылчылыгы жана негизги максаты ар бир окуучуну акчанын күчүнө эмес, өзүнүн күчүнө, өзүнүн билимине таянып, алдыдагы максаттарына жете билүүсүнө шарт түзүү болуп саналат. Кыял Шаршеева, Бактурсун Дүйшөнбеков, Коомдук 1 канал.